Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер, окуучулар. Бүгүнкү онлайн сабагыбыздын темасы аралаш татаал сүйлөм, анын түзүлүшү, анда коюлуучу тыныш белгилер. Класс 9-класс окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн класстар үчүн мугалими мен Ишмамбетова Жылдыз Жаншабековна. Бүгүнкү сабагыбызда колдоно турган алтын эреже балдар. Бул биринчи өтүлгөн онлайн сабактарды окуучулар арасында жайылтуу. Экинчи түзүлгөн жагдайдан биргеликте чыгып кетүүгө аракет кылуу. Үчүнчү асинхрондук мамилени түзүү. Төртүнчү тазалыкты сактоо. Бешинчи мугалим менен байланышта болуу. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты балдар. Биринчи бул билим берүүчүлүк максаты өтүлгөн теманы кайталоо иретинде көп багыныңкылуу сүйлөмдөрдү маана сыйпасында берилген үзүндүдөн табабыз. Ошондой эле аралаш татаал сүйлөм боюнча толук маалымат алабыз. Ал эми өнүктүрүүчүлүк максаты боюнча берилген көнүгүүлөрдү иштөөдө онлайн аркылуу алган билимдерибизди колдонобуз, көнүгүп иштейбиз балдар. Ал эми үчүнчү тарбиялык максаты бул бекитилген эрежеге баш ийип, улуулардын сөзүн угуп, кичүүлөргө үлгү болобуз. Сиздерге жагымдуу маанай түзүү иретинде ар бир окуучу жанында отурган жора жолдошторуна же болбосо көңүлүнө жакын курдаш балдарга from far away letter методун колдонуп, SMS аркылуу же башка соц тармак аркылуу бир эки сүйлөмдөн турган жагымдуу кат же болбосо быйтыкчаларды жөнөтөбүз. Ал эми өтүлгөн теманы кайталоо иретинде балдар, кана эмесе биз өткөн сабакта көп багыныңкылуу татаал сүйлөмдү өткөнбүз. Көп багыныңкылуу татаал сүйлөм деп балдар эмнени айтабыз? Демек, баш сүйлөмгө эки же андан көп багыныңкы сүйлөм байланышып келсе, бул көп багыныңкылуу татаал сүйлөм болот. Биз муну өткөн сабакта мисалдар аркылуу сиздерге түшүндүрүп берип кеткенбиз. Ал эми бүгүн азыр мына маана сыйпасындагы үзүндүдөн көп багыныңкылуу татаал сүйлөмдөрдү табабыз. Канча эмгегин зарп кылган, кандагай тигип чак кылган, карыя кийип жактырган, кан көкөтөй ашында, калың журттун кашында кошой бата бериптир. Кошой бата бергенде калмак Кытай мусулман кошо бата бериптир. Кайран энең каныштын тилегин Кудай бериптир деп мынакей балдар окусак, бул жерден көп багыныңкылуу татаал сүйлөм балдар мынакей кан көкөтөй ашында, калың журттун кашында. Кайда балдар? Кан көкөтөй ашында деп бул жерде мынакей качан мезгил багыныңкы сүйлөм түзүлдү дагы. Качан кан көкөтөй ашында, калың журттун кашында, кайда? Калың журттун кашында. Демек, бул жерде орун багыныңкы сүйлөм түзүлдү дагы. Кошой бата бериптир деген сүйлөм балдар бул баш сүйлөм болуп эсептелинет. Кошой бата бергенде калмак Кытай мусулман кошо бата бериптир деп мынакей качан балдар? Бул жерде баш сүйлөм кошо бата бериптир. Качан кошой бата бергенде деп мынакей мезгил багыныңкы сүйлөм түзүлдү дагы. Кимдер? Калмак Кытай мусулман деп мына бул жерде бир өңчөй ээ балдар. Кайран энең каныштын тилегин Кудай бериптир деп бул жерде дагы багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм түзүлдү. Ал эми негизги бүгүнкү темабызга кайрыла турган болсок, бүгүнкү биздин онлайн сабагыбыздын темасы аралаш татаал сүйлөм. Аралаш татаал сүйлөм деп эмнелерди айтабыз балдар? Сүйлөмдүн бул түрү тең байланыштагы жана багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдөрдөн түзүлөт. Мисал алсак балдар, иш дептерлерибизди алып чыгабыз дагы мынакей иштейбиз. Мисалы, калк көбөйгөндөн кийин кыштак пайда болот. Ал шаарга айланат. Мында 3 жөнөкөй сүйлөм бар. 3 жөнөкөй сүйлөмдүн негизинде татаал сүйлөм түзүлдү дагы. Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм түзүлдү дагы. Ошондой эле мына байкайбыз бул жерден биринчи сүйлөм калк көбөйгөндөн кийин. Качан калк көбөйгөндөн кийин мезгил багыныңкы сүйлөм түзүлдү дагы. Кыштак пайда болот.
ал шаарга айланат. Экинчи менен үчүнчү сүйлөм балдар мааниси жагынан бул жерден тең байланыштуу дагы. Булар бири-бирине мааниси жагынан багынбайт. Ал эми биринчи сүйлөм менен үчүнчү сүйлөм өз ара багынык абалда байланыштуу дагы. Тыктап айтканда, биринчиси үчүнчү сүйлөмгө багынып турат дагы, себеби алар өзүнчө турганда жыйынтыктуу ойду билдире албайт. Келгиле балдар, аралаш татаал сүйлөм боюнча азыр көнүгүү иштеп, бул көнүгүүдө балдар берилген сүйлөмдөрдү аралаш татаал сүйлөмдөргө айлантып синтаксистик талдоо жүргүзөбүз. Биринчи сүйлөмдү окуйбуз балдар. Кабакта шаркырап аккан суулардын шылдыр үндөрү кулакка жагымдуу угулуп, ошол учурда жумаш кирип чыгып оокат кылып жүргөндө агынай аны чакырып калды. Балдар, бул сүйлөм айтылыш максаты боюнча жай сүйлөм, грамматикалык түзүлүшү жагынан мынакей багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм болду дагы. Эми ушул сүйлөмдү биз аралаш татаал сүйлөмгө айландырабыз. Биринчи сүйлөмдү алабыз. Кабактан шаркырап аккан суулардын шылдыр үндөрү кулакка жагымдуу угулуп турду. Ошол учурда жумаш кирип чыгып оокат кылып жүргөндө агынай аны чакырып калды. Мынакей балдар, карасаңыздар, биринчи сүйлөм менен үчүнчү сүйлөмдү биз алып туруп мааниси жагынан булар бири-бирине багынбайт дагы. Эгерде биз аралаш татаал сүйлөмдөргө айланта турган болсок, мына булар бири-бирине багынбайт дагы. Булар тең байланыштуу дагы. Ал эми бул жерден экинчи сүйлөм үчүнчү сүйлөмгө багыныңкы абалда келип байланыштуу дагы. Багыныңкы байланышты түздү дагы. Ошол жалпысынан аралаш татаал сүйлөм түзүлдү. Экинчи сүйлөмдү алабыз. Элдин айтымына караганда, илгерки бир жылдары көл кыргыздары ушул жакка ууп келип кайткан имиш. Мынакей балдар, биринчи сүйлөм себеп багыныңкы сүйлөм. Экинчи сүйлөм илгерки бир жылдары көл кыргыздар ушул жакка ууп келип кантип кайткан имиш. Демек баш сүйлөм бул жерден кайткан имиш дагы. Багыныңкы абалда келген. Экинчи сүйлөм үчүнчү сүйлөмгө багыныңкы абалда келди. Ал эми үчүнчү сүйлөм, бул сүйлөмдү балдар бир өңчөй эмес, көп багыныңкылуу сүйлөм экен. Эми муну азыр аралаш татаал сүйлөмгө айландыра турган болсок, ооп келген да дейбиз. Ошондо элдин айтымына караганда, илгерки бир жылдары көл кыргыздар ушул жакка ооп келген да кайра кайткан имиш десек, мына бул жерден аралаш татаал сүйлөм түзүлдү. Үчүнчү сүйлөмдү окуй турган болсок, тоо этегиндеги жылга жыгыттарды басып өтүп, андан кийин Каксоо талаадагы чилерди аралап жүрүп олтуруп, акыры талаанын четиндеги кашатка жете келди. Мынакей бул сүйлөм дагы балдар айтылыш максаты боюнча жай сүйлөм, грамматикалык түзүлүшү жагынан багыныңкы байланыштуу татаал сүйлөм болду дагы. Тоо этегиндеги жылга жыгыттарды басып өтүп, андан кийин Каксоо талаадагы чилерди аралап жүрүп олтурду деп алсак, демек бул жерде экинчи сүйлөм менен үчүнчү сүйлөм тең байланыштуу дагы. Мааниси жагынан бири-бирине багынбайт. Ал эми биринчи сүйлөм экинчи сүйлөмгө мынакей багынды дагы балдар. Бул жерден жалпысынан аралаш татаал сүйлөм түзүлдү. Кийинки сүйлөмдү окусак, өзүн өзү сөгүп, өзүн өзү жерге кагып, бирок энеси өлүм астында жатса да, элдин алдында азыр ушул каракчыдай кейпи менен чыгып барууга даабады. Балдар, карасаңыздар, бул жерде биринчи сүйлөм өзүн өзү сөгүп, өзүн өзү жерге кагып деген себеп багыныңкы сүйлөм болду. Бирок энеси өлүм астында жатса да, кантсе да элдин алдына азыр ушул каракчыдай кейпи менен чыгып барууга даабады десек, мына бул жерде төртүнчү сүйлөм баш сүйлөм дагы. Эми муну аралаш татаал сүйлөмгө айландырып алган болсок, өзүн өзү сөгүп, өзүн өзү жерге какты десек, мына экинчи сүйлөм менен төртүнчү сүйлөм бири-бири менен мааниси жагынан багынбайт булар балдар. Ал эми биринчи сүйлөм экинчи сүйлөмгө мааниси жагынан багынат дагы. Үчүнчү сүйлөм төртүнчү сүйлөмгө мааниси жагынан мына багыныңкы абалда турат дагы. Жалпысынан аралаш татаал сүйлөм түзүлдү. Кийинки тапшырма балдар, төмөнкү сүйлөмдөр айтылыш максаты жана грамматикалык түзүлүшү боюнча кандай сүйлөмдөр? Татаал сүйлөмдөрдүн маанисине карап, кашааны ачып, көп чекиттин ордуна фразологизмдерди туура коюп, алардын маанисин түшүндүрүп айтып беребиз балдар. Кана эмесе биринчи сүйлөмдү окуйбуз дагы.
калганыбыз эртеден кечке колхозду согуш кантте экен деп кашан ачабыз балдар, кулак түрөбүз. Бул сүйлөм айтылыш максаты боюнча жай сүйлөм. Ал эми грамматикалык түзүлүшү боюнча багыныкы байланыштагы татаал сүйлөм. Эмесе балдар, баш сүйлөм бул жерде эмне кылабыз? Мынакей, кулак түрөбүз. Кантип согуш кантте экен деп. Ал эми качан калганыбыз эртеден кечке колхоздо дегенде мынакей балдар, бул жерде мезгил багыныкы сүйлөм болду дагы. Эми бул сүйлөмдө балдар биз кашан ачып ушул фразологизмдин маанисин түшүндүрүп кетсек, кулак түрөбүз. Кулак түрүү деген туруктуу сөз айкашына турган болсо, кандайдыр бир нерсени күткөндөй акмалоо, абайлап тыңшоо, кандайдыр бир кабарды угууга даяр туруп кунт коюп угуу деген маанини түшүндүрөт. Экинчи сүйлөмгө көңүл бөлөбүз. Эшиктен кирген бай Алмагүлдүн сулуу чырайына суктанып, сөздү эмнеден баштаарын билбей, оттуу көздөрү кычышып кетти. Бул сүйлөм балдар айтылыш максаты боюнча жай сүйлөм. Ал эми грамматикалык түзүлүшү боюнча көп багыныкылуу, бир өңчөй татаал сүйлөм деп айтабыз. Анткени биринчи сүйлөм дагы, экинчи сүйлөм дагы кантип деген суроого жооп берди дагы. Бул жерден бир өңчөй мына сүйлөмдөр түзүлдү дагы. Мынакей эми кашан ачып көрсөк, көздөрү кычышып деген, көздөрү кычышуу деген туруктуу сөз айкашын ала турган болсок, бул эмнени түшүндүрөт? Көздөрү кычышуу деген бир нерсеге абдан кызыгуу, суктануу, алсам деген мааниде. Кийинки сүйлөм бирди бирге уруп көнгөн эпчил куулар далайды алдашкан, пулдарын кымбатка баалашып, эченди сыздатат. Демек, бул жерде дагы балдар мынакей айтылыш максаты боюнча жай сүйлөм, грамматикалык түзүлүшү жагынан багыныкы байланыштагы татаал сүйлөм. Ошонун ичинен багыныкы байланыштагы татаал сүйлөмдүн ичинен бир өңчөй эмес багыныкылуу сүйлөм. Эми бул жерден балдар кашан ачып, бирди бирге уруп деген туруктуу сөз айкашын ала турган болсок, бул эмнени түшүндүрөт? Бирди бирге уруу деген бул куулук, амал күйлүк кылуу, урду бирдиге салуу деген маанини берет. Кийинки сүйлөм балдар. Маман ичинен кейди, үн катпады. Айылга келери менен жигиттердин машыктыруунун артынан сая түштү. Бул жерде балдар айтылыш максаты боюнча жай сүйлөм, ал эми грамматикалык түзүлүшү жагынан тең байланыштагы татаал сүйлөмдөрдүн катарына кирет. Маман эмне кылды? Ичинен кейди, эмне кылды? Үн катпады. Айылга келери менен жигиттердин машыктыруунун артынан сая түштү. Демек, бул жерде кашан ичиндеги туруктуу сөз айкашын ала турган болсок, сая түштү. Ал эмнени түшүндүрөт? Бул бир жумуштун аягына чейин далалат кылуу деген маанини берет. Кийинки сүйлөм камбар өңдүү ыргылжың жүргөндөр, оңой олжо издегендер арабызда тазаланбай туруп, ишибиз оңолбойт. Кечээгидей боо түшүп кырыла беребиз. Бул сүйлөм балдар айтылыш максатына карай жай сүйлөм, ал эми грамматикалык түзүлүшү жагынан багыныкы байланыштагы татаал сүйлөм балдар. Ал эми азыр ушул жерден биз кашан ачып карай турган болсок, ачып түшүндүрө турган болсок, боо түшүп деген туруктуу сөз айкашын ала турган болсок, боо түшүү бул кырылуу, кыйроо, үстү-үстүнө сулай берүү деген маанини берет. Кийинки сүйлөм балдар. Нурдин ушул жоругу менен өз мойнуна өзү шорпо төктү. Бирок аны ал кеч түшүндү. Бул сүйлөм балдар айтылыш максаты боюнча жай сүйлөм, грамматикалык түзүлүшү жагынан тең байланыштагы татаал сүйлөмдөргө кирет. Нурдин ушул жоругу менен өз мойнуна өзү шорпо төктү. Эмне кылды? Өз мойнуна шорпо төктү. Бирок ал аны кеч түшүндү. Эмне кылды? Кеч түшүндү. Мынакей балдар биринчи сүйлөм экинчи сүйлөмгө тең байланышта келди дагы. Эми ушу кашан ичиндеги туруктуу сөз айкашын ала турган болсок, мойнуна өзү шорпо төгүү. Мойнуна шорпо төгүү деген сөз айкашы бул шорук катуу, башына кыйынчылык түшүп, айласы кетүү, кыйын абалда калуу деген маанини түшүндүрөт. Кийинки сүйлөм
Мадыл бул сапар качпай калып, ачуусу келип, иреңи кубарып, ичи муздады. Мынакей балдар, бул сүйлөм айтылыш максаты боюнча жай сүйлөм. Ал эми грамматикалык түзүлүшү жагынан багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм. Бул жерде баш сүйлөм ичи муздады. Ичи муздады деген туруктуу сөз айкашына турган болсок, кашан айтышып балдар? Ичи муздоо, көңүлү калуу, жаман көрүү, жек көрө баштоо, ичи жылбоо деген маанини түшүндүрөт. Бул сүйлөм балдар багыныкы байланышта келип, татаал сүйлөм түзүлдү. Ал эми балдар, биздин кийинки тапшырмабыз бул сүрөттүү макалдар топтому. Бул ыкма балдар ребус ыкмасына окшошуп кетет. Карап көрсөк балдар, мынакей ар бир сүрөттү туура коюп, ошол сүрөттөрдүн ирети менен туура келтирип, кайсы макал түзүлдү иштейбиз балдар. Билебиз балдар, макал бул коомчулуктун чар тарабын кучагына алып, турмуштук бай тажрыйбаларды негиз кылып, кубулуштар менен окуяларды, дүйнөгө болгон көз карашты чагылдырган, көп кырдуу, каймана маанилерди туюндурган, жакшы сапаттарды даңазалаган, жаман сапаттарды маскаралаган, калыстык менен чындыктын үлгүсү, турмуштун элдик эрежеси, акыл насааттын кенчи болгон, эстөөгө жеңил, айтууга ушунчалык ыңгайлуу, элпек, көпчүлүгү ыр түрүндө ар кандай уйкаштыктарда жогорку көркөмдүктө белгилүү бир ойду жалпылаштыра баяндап, талкуулап, салыштырып келип, бүкүлү жана келки түрдө жыйынтык чыгарып, кыска, таамай айтылган, калк арасына кеңири тараган, элдик оозеки чыгарманын бир бөлүгү болгон туруктуу айкалыштарды макал дейбиз. Мынакей балдар, кийинки слайдка көңүл бөлө турган болсок, ушу сүрөт аркылуу сөздү байланыштырабыз. Дагы мынакей тең байланыштагы татаал сүйлөмдөн түзүлгөн макал түзүлдү. Көңүл бөлөбүз балдар. Мен сиздерге багыт катары айтып кетсем, мына бул суур балдар, бул бир суур эмес, бул жерде көп суур болуп турат. Демек кандай болот балдар? Көп суур ийин казбайт, ийин казса да терең казбайт деген макал түзүлдү. Кийинки макал балдар, карайбыз. Бул бир ынтымактын белгисин чагылдырган сүрөт. Демек ынтымак бар жерде ырыс бар. Бул макалга да балдар көңүл бөлөбүз. Бул ат. Демек аттын жаманы акырды эмне кылат? Жана кийинки сүйлөм уйдун жаманы казыкты эмне кылат? Тең байланыштагы татаал сүйлөмдөн түзүлгөн макал түзүлдү. Балдар табабыз дагы, мугалимдерге жөнөтөбүз. Жоопторун жөнөтөбүз дагы. Баалаганга аракет кылабыз балдар. Ал эми окуучуларды баалоо иретинде ошол балдар ар бир көнүгүүнү так туура аткарып, мугалим менен тыгыз байланышта болуп, тапшырмалар текшерилгенден соң мугалим тарабынан бааланасыздар балдар. Ал эми сиздерге үйгө тапшырма катары мына окуу китебиңердин ошо Богач Өмүралиев агайыбыздын кыргыз тили китебиндеги 329, 330 көнүгүүлөрдү аткаруу сунушталат. Ушуну менен балдар сабагыбыз жыйынтыкталды. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.